Саламатсызбы Асхат байке, кандайсыз? Саламатчылык жакшы. Денсаулыктарыңыз кандай? Рахмат жакшы, дурус. Сиз менен маек курганыбыздын себеби сиз менен кесиптеш болуп кетебиз. Азыркы учурда Германияда сиз бул коронавирус илдети бардык дүйнөнү дүрбөлөңгө салып жаткан үчүн сизге чалып ошол жөнүндө сурап кетейин деген элем. Биринчи ошол суроолорго жооп бергенден алдын өзүңүз жөнүндө кичине кыскача маалымат айтып кетсеңиз. Кыргызстанда Кыргыз Мед Академия жогорку окуу жайды бүткөм. Кыргызстанда 10 жылга жакын иштедим. Андан кийин мүмкүнчүлүк болду, ушундай бир саламаттык сактоо тармагында Германия Федерациясына сунуш келген. Дарыгерлерди бул жерде дайындап, жаңы оорукана салып Кыргызстанга, кайра биз ошо Кыргызстанга барып иштегенге. Тилекке каршы программа жабылып калды. Андан кийин Кыргызстанда мен жүрдүм 1 жылга жакын. Ошондо кичине көзүм ачылгандай ойго келдим. Биз Германия Европадан негизи медицина тармагынан жок дегенде болбойт дегенде ушу 40 жыл артта экенбиз. Анан өзүм сапатын көтөрүш үчүн окуганы кайрадан Германияга өз күчү менен келип, азыр Германия Федерациясында Нордрайн-Вестфален деген жеринде айыл аймактагы ооруканада 450 койкалык ооруканада окуп атам, иштеп атам. Рахмат. Азыркы абалда сиздерде кандай коронавируска каршы күрөшүүлөр болуп жатат? Өзү абал кандай сиз жашаган жерде? Негизи мен ушуну жашаган кичинекей шаарча, орто ченемде бир 100 000 адам жашайт. Тынч эле. Ооруканада бар, оорулар бар. Өткөнкү жума түшө башташты. Ага чейин бир 2-3 жума мурун 1-2 деген ушундайлар түштү, бирок анчалык баягы жанагындай ушундай паника болуп эме жок, андай жок. Бүт баары шаарда, мындайча айткандай, жабык иштей турган бул аптека, оорукана, чоң продуктовый магазиндер, магазинге кирүүгө бир деле адамдан кирет. Жок деген болбоду дегенде 1,5-2 метрге чейин ушундай аралыкты сактаганга, ошондой чоң магазиндерге сөзсүз түрдө бир нан алам десең дагы ошо жанагындай тачкасын, арабасын эме кылат. Ошо араба менен жакын келе албайт экенсиң. Ошондо дагы бул дагы өзгөчө мындай аралыкты сактаганга шарт түзүп берет экен. Полицейский, пожарныйлар иштеп атышат, доктурлар иштеп атышат. Бир жуманын ичинде оорукананын администрациясы бүт шарттарды түзүп берди. Өзгөчө биздин оорукана өзү негизи 16 жана реанимационный койка дейт. Орусча, кыргызча жандандыруу орундары бар эле. Ага андан тышкары дагы бир алып айтпайм, дагы бир 20 орундай жакын эме кылды. Себеби мындай бөлүнгөн да, так айта албайм. Өзгөчө мындай бул жакта мындай климатка жараша эме инфекциялык оорулар бир топ төмөн, ошон үчүн инфекционный оорукана деген нерсе жок. Эми акыркы бир 40-50 жыл жок болсо керек. Ошон үчүн Кыргызстанда ошо пост Советтер Союзунун территориясында инфекционный ооруканалар бар. Бул азыркы күндө бул бизге айткандай жакшы болуп калган эмес да. Эски болсо да, жаман болсо дагы кандай болбосун, жанагындай түз контакт болбош үчүн шарт түзүлүп калган. Бул жерде бул ошо жактан
кичине кемчилиги болуп атат, бирок ошондо да оорукананын ичинде контактты максималдуу түрдө азайтыш үчүн коронавирус менен ооругандар бир бөлмөдө жатышат. Мындай ооруп келгендер эми аппендицит, ичи ооруп, операция болуп, жыгылып, мындайча айтканда травмалык алып эме алган ошондой операция алгандар, алар өзгөчө жатышат. Жаткандардын баарын коронавирус тесттеп текшерилет. Демек, өзгөчө кырдаал сиздин турган жериңизде киргизилди. Эми бул жакта кичине мындай 3 этаптуу деп койсо болот да, өзгөчө кырдаал. Бизде өзгөчө кырдаал деп туруп эле алып туруп эле жолдорду жаап бүт, эч ким кирбейт, эч ким чыкпайт деген элдин менталитети да бир топ бул жакта жогору. Бул жерде андай кырдаалды киргизгенге кереги жок, себеби массалык маалыматтарды жөн эле Ангела Меркель айтып койду, ушундай давайте чыкпайлы, сактайлы, медиктерге кичине жардам берели. Бул вирус ар бир үйгө келет. Ар бир адам кандай болбосун дагы эрте кеч бул вирус менен контакт болот. Эң эле маселе бул элестеткиле элдин баары эле ушундай баягы той майрамдарда жүрүп, карнавалдарга жүрсө, анда ал күнүнө 1000 адам. Биринчи күнү макул ал жетет. Экинчи күнү 1000 адам түшсүн. Ага эптеп ал жетет. Үчүнчү күнү ал жетпей калат. Ошондо эл өзү эле эшикке чыкпайт. Жок, эшикте эч кимди көрбөйсүң. Анда санда машина жумушка бара тургандар бар. Велосипед менен баргандар велосипед менен барат, машина менен баргандар машина менен барышат. Мындай жөн эле ойноп, прогулка эме дегендер жок. Жаш балдардын оюн аянтчалары жабык. Мындай кызыл лента менен жаап жазып коюшкан. Анда санда көрөсүң, эми айла жок кээ ит мышыгын баккандар, ошолор анча-мынча эшикке чыгып, мындай сейилдеп келгенге. Окуулар ошондо жабылды да? Окуулар, ишти. Мектеп, бала бакчалары баары жабылды. Бир гана эме өзгөчө эме кылып койгон, жана мисалы полицейский, врач, пожарный, өрт күрөшчү эмелердин эгерде мүмкүнчүлүгү жок болсо, ошолорго гана, ошолордун балдарына уруксат берилген бала бакчага окуп мектепке барган. Чоңураак балдар, студенттер азыр бүт баары онлайн окууга өтүшкөн. Рахмат. Сиз азыр Кыргызстанда болуп жаткан окуяларды деле интернет аркылуу көрүп жатсаңыз керек. Биздин мамлекеттин ушул коронавирус илдетине канчалык даярдык көрдү? Убагында баарын аткарып жатабы? Сиздин көз карашыңыз кандай? Эми баары баягы салыштырмалуу көрүнөт экен да, билинет экен. Тиги кандай жасады, бул кандай жасады, мен кандай жасап атам депчи. Эми чындап эле Кыргызстанда кандай кылып ушу эме болуп атканда окуганымда ыйлагым келет да. Мисалы эмеден мындай кишине айтсаң, сол кулагын көрсөтчү десе, мынантип көрсөтсө, Кыргызстан болсо мынантип көрсөтүп аткандай да, мындай айландырып. Биякта эми мындай салыштырмалуу эме алып келгенде караганда, Европада кандай, Кыргызстанда кандай. Бул коронавирус. Ар бир жаш, кичүү, картаң, аял, эркек, эч ким мындайча алганда четте калып калбайт. Баары жок дегенде түз контакт болот. Бул жерде проблема эмне? Эң биринчи орунда картаң кишилер. Ошолор кырылып атат. Эмнеге мындай паника болуп аткан себеби, Италия мындай өнүккөн мамлекет, ушундай эме болот. Кичине караштырып көргөндө, Европада орто жашоо канча? 82-85 жаш.
Кыргызстанда канча? 70 жаш, 73 жаш. 65-70. 65-70. Ya bu bir fakt. Ооба. Эми элестет керек. 65-70тен кийин эми кандай болбосун адам миңет спорт менен да эме кылып жүргөндө деле баары анча жерлери кичине ооруйт. Коронавирус менен ооруган кишилер эң биринчи ошо мындай группа риска дегендер бул картаңдар, жүрөк, өпкө оорулар, тамеки тарткандар, диабет менен ооругандар, диализде отургандар, ар кандай жана бөйрөк, боор трансплантация операция алып, андан кийин ошо операциядан кийин сөзсүз түрдө жана иммуносупрессор дарыларды ичип жүргөн адамдар ошолор эң биринчи мындайча айтканда группа рискке кирет. Экинчи группа риска бул медиктер. Күнүнө канча деген адам азыр чүчкүрүп атабы, гриппи, парагриппи же коронавируспу аны билбейсиң. Бул экинчи группа риска. Буларды сөзсүз түрдө сакташ керек. Кыргызстанда кандай эми жолдорду жапты, карантиндеп киргизди, эме кылды, анан баягы эми илим билим жетишпегендиктен да жанагындай анализ кылып, салыштырып көрүп эме кылган эми бул жаман айткым келбейт, бирок бул чоң минус кемчилик, бул бияк мындайча айтканда ошо жетишпестиктен да аң сезим, илим билим, интеллект деген нерсе жетишпеген. Ошол эле МЧС, комендант деле кичине ойлонсо боло беле, кичине ошо министр здравоохранения менен саламаттык сактоо министрлиги менен сүйлөшүп, биринчи кандай кырыла турган эмелер азыр мондайча айтканда бизде Кыргызстанда четте калып калды. Онкология менен ооругандар, диализ менен ооругандар, анан жанагындай башка оору дарттар, баягы жанагындай острый аппендицит, холецистит дегендер ошолор мындайча айтканда четте калып калышты. Кембагалдар жанагы жегенге тамагы, жегенге наны жок, ичкенге чайы жок болуп отургандар, ошолор ансыз четте турган. Биздин бийликте отургандар аларды мындайча айтканда дагы алып барып жаарга такап койду дегендей болсо болот да. Эшикке чыксаң болбойт. Эшикке чыксаң болбойт. Кандай болсоң дагы мына жаарга күндөн күнгө түртүп баратат. Ошол эле пенсия, кемпир чалдар пенсияда 70-80де. Бул вирус деген эмне? Биринчи орунда вирус качан болот? Орус медицинада эмеде айткандай эки фактор бар. Бул иммунитет, анан кийин количество инфицированности, канча вирус кирди. Но мен иммунитетим жакшы. Мен дем алдым, бир вирус кирди. Ал вирусту менин иммунитетим жөн эле жеңип койду. Экинчи ситуациясы мындайча айтканда иммунитет жакшы, дем алганда миллион вирус кирди. Анда кандай иммунитет болбосун мен баары ооруйм. Бирок иммунитет канчалык күчтүү болсо, ошончолук мен жеңил көтөрөм. Эми ошо диализде отургандар, онкология менен ооругандар, 80 жаштагы жанагы төшөктөн турбагандар, алар ансыз мындайча айтканда иммунитети бир топ ылдыйлап турган. Ушу коменданттык сааты менен баягы биздин кыргыз элдин аң сезими караңгылык болгон үчүн бийлик ошого дагы барды да. Бирок ошондо ушу эң основной биринчи орунда турган группа рисканы аларды мындайча коронавирусу жок эле, биз өзүбүз эле адамдар эле мындайча айтканда жаарга такап койдук. Бул ошо чоң кемчилик. Анын экинчи кемчилик ошо медиктерди ошо сактабаган үчүн, каражат менен камсыздабаган үчүн азыр мына айтып атышат 9 кызматкер ооруп калды. Аларга эч кандай компенсация төлөнүп бербейт. Эч кандай бир башка бир өзгөчө шарты жок. Эми мындайча айткандай
бийлик кандай, иш так ошондой. Биз жол салганды билбейбиз, жогорку медицина жөнүндө бир нерсе айтып, бул эми элестеткиле Германия мамлекети биз азыркы көп нерсени кылып аткан, Кыргызстанда кылып аткан нерсени Германия андай нерсени бир 40-50 жыл мурун кылып, изилдеп, аныктап берген, бул эффективдүү эмес экен деп, ал жаңы методдорду киргизген да, ошол эле операция, ошол эле оору дарттар, ошол эле дары дармектер. Мен бүгүн интервьюну окуп калдым, биздин жаңы болгон министрибиздин. Ошол ооруп калган дарыгерлерге биз компенсация бергенге аракет кылабыз дейт. Ошого мен дагы ниет кылат элем, ошо дарыгерлерибизди четке какпай, буюрса келечекте жакшы. Азыр бүткүл дүйнөдө баягы дарыгерлердин баягы средства индивидуальной защиты костюмдары аз деп атат да. Анан ошо сиздерде кандай? Бизде мондай андай костюм, ошо бет кап, көз айнек бар, бирок мындайча айтканда кеңири эмес, ограничено. Аны ошо биринчи орунда реанимация бөлмөсүндө прямой контакт менен эме кылгандар ошолор кийет. Бир ооруга 8 саатка бир медсестра медайым бөлүнөт. Ал ошо палатага кирет, чыкпайт. Анан экинчи тарабында оорукан кадимкидей эле эме, бирок маска, бет каптарды колдонуп эме кылып жүрөбүз, операцияларды өткөрүп атабыз. Пландуу түрдө операциялар болуп атат, Планда түрдөгөн операциялар жок. Экстренный. Жалаң экстренный операциялар, ошо ДТП мисалы. Анан бул жерде эми кандай болбосун, өнүккөн мамлекет 75-80деги жүргөн кемпир чалдар, 90го чыккандар бар. Эми аларда адам кээде чалынып жыгылат экен. Анан ошол жыгылганда жанагы остеопороз болуп эме болгон сөөктөрү кичине мындай морт оңой сынып калат. Алар келгенде аларга заматтуу түрдө тез эмеден аралыкта операция жасашка мажбурбуз, жасайбыз. Дагы бир суроо. Баары эле Италия менен Германияны салыштырып жатышат да. Германияда Италияга караганда эртерээк башталды, бирок баягы оорунун саны азыраак жана өлүм азыраак дейт. Бул эмнеден байланышы мүмкүн? Өзгөчөлүгү эмне деп ойлойсуз? Мен ойлойм, ушу бул эпидемия, пандемия башталып атканда эми Италия бул туристтик мамлекет. Элдин баары эле мондай Европа дейт. Европа деген каяка барат? Ошо биринчи орунда ошо Италия, Испания, Португалияга барышат. Бул биринчи ошо туризм, глобализация себеп болду. Экинчи орунда эми бул деле жанагы саятчылардын ички тышкы саясаты, ошол заматта эң биринчи доход Италияныкы бул туризм. Анан ошо туризмден эме кылабыз дегенден жаап койсок карантинге пайда түшпөй калат деп бирке кечигип калышты. Ошондой деп ойлойм. Анан дагы үчүнчү маселе, Италияныкы деле орто жашоо эмеси бир 82 жашпы, 85 жаш. Орто ченемде. Анан жанагындай ожирение аябай көп, диабет, диализде отургандар. Эми бизге мындайча айткандай массалык маалыматта 100 адам өлдү, 200 адам өлдү деп айтып атат. Бирок бизге айтылбай атат да, канча жашта, кандай оорулар менен ооруган. Анан бул проблеманын баары эмнеси эми бул гриппке окшош эле оору, бирок ооруганда абдан катуу, гриппке караганда катуураак болот. Анан ошо кемпир чал пенсияда жана баягы оорукчан адамдардыкы бул ошо коронавирус тиги
хронический ооруну абдан күчөйтүп эме кылып ийип атат да. Тез күчөтөт. Ошону көтөрө албай, сопутствующий заболевание дейт, ошолорду күчөп, мисалы жүрөгү ооругандар андан беш кетет. Каттуулап ооруп эме болуп калат. Анын экинчиси, грипп менен биз 3-5 күн оорусак, коронавирустуку 2 жумага чейин созулуп кетип атпайбы. Ошо проблема, дагы бир чоң проблема, ошо аппарат искусственной вентиляции легких дейт. Ошо 2 жума бир оору, мындайча айтканда, элеп алды да. Бир аппарат, бир койка дегендей. Ошол ИВЛ аппараттар сиздерде же Германияда кандай жетиштүү элеби же? Эми анча-мынча жерлерде бар, жетишпей атат дегендерди угуп калып атам, бирок официалдуу түрдө жок. Бир маалыматта окудум, бийлик заматта ошол жерде Dräger компанияга 10.000 аппарат заказ кылыптыр дейт деп эме кылганды окудум. Чынбы чын эмес айта албайм. Биздин мен окуп иштеп жүргөн ооруканада азыркы күндө эми бул коронавирусту эч ким күткөн эмес, бизде деле жетишпестиктен жанагындай наркозный аппараттарды аппарат искусственной вентиляции легких кылып кармап отурабыз. Бирок азыркы күндө бизде жетиштүү, биз өз күчүбүз менен мындайча айтканда иштеп атабыз. Мындайча айтканда паника жок деле. Эми Кыргызстанга кайтып келсек, азыр сизди көрүп жаткан кыргыз элибиз сизде кандай кеңештер берет деп суроо пайда болуп калышы мүмкүн аларда да. Сиз кандай кеңештериңизди берип кетет элеңиз кыргыз элибизге? Ошол илдетти кайра күчөтүп кетпеш үчүн. Эми ошо жанагы эле официалдуу биздин министерство, саламаттык сактоо министерстводо турган сайттагы эле ошо жанагы эле гигиена эрежелерин сакташ керек. Антак официалдуу түрдө мына ВОЗдун рекомендацияларын сакташ керек. Ошо андан ашык эч нерсе кереги эле жок. Анан эң багы жанагы ушундай чындап айтканда мондай эмоцияга берген, кыжырын жинин келтирген бул ушу элдер эмнеге чыгып атат? Сөз жок. Магазинге, аптекага, жумушка чыгыш керек, сөз жок. Анан кийин жанагындай жаштар болсо жанагындай вечеринка эме кылып, өткөндө бир жолу видеону көрүп, бир кыргыз бала жөнөтүп атат. Москва шаарында дагы ушундай карантин киргизип, эшикке чыкпагыла деп эме кылынган. Анан кийин ошол заматта көчө тыптынч, бир буручту көрсөтүп атат, ал жерде кыргыз балдар чүкө ойноп атышат. Эми чүкө ойной турган, мындайча айтканда, эме эмес да. Анан Кыргызстан мусулманбыз дейбиз, бирок көбү мусулман ишин кылбайт да. Көбү мындайча айтканда тетир иш кылып атат. Мыйзамга каршы. Мыйзамга каршы, коомго каршы кыямат кылып атат дегендей. Ошондо деле биз айтабыз. Улуу адамдарды сыйлаш керек. Биз ошо көчөгө чыгып, жөтөлүп, чүчкүрүп жүрөбүз. Оору барбы жокпу, ал маселе эмес. Ошо улуу адамдарды сыйласак, ошо чыкпай койсок, ошо ооруну ошолорго жугузбай койсок, ошолорду сактап калсак деген аң сезим, мындайча айтканда, көп эле элдин эмесинде бир кыпындай ушундай эмеси дагы жок да. Эми бир жагынан бийлик деле ошол жерде кичине ойлонуп эме кылса болмок. Ошол эле интернет бекер кылып, светти кичине бекерлеп эме кылып, анан балким ушу телевизор сыналгыдан кичине бир программа, ушу кинолорду көрсөтүп, балким кишилер деле ошо үйдө чыкпай, ошо телевизордун алдында отуруп калмакпы дейм да, мындай программа эмелерди.
no артисттер анча-мынча ошо балконда онлайн концерттерди бергендери. Bir жагынан айтам, ойлойм ошо туура болду да. Бир киши сөзсүз түрдө чыккысы келет. Бул жерде деле Германияда өткөндө бир эки коллегаларым айтып эме алгандай, балдарыны эч качан эшикке чыгара албайт эле. Чык десем болбойт эле дейт. Ушу телефон, компьютерде отурчу эле дейт. Мына эми ушундай заман келди. Мүмкүнчүлүк да келди. Үйдөн чыкпай компьютерде, телефондо отургула десе, жок эми эшикке чыгып келеличи деп ушундай баягы эми бунтарство да дейт эме кылам. Эми айла жок, отурасың деп эме кылганда, анын балдар дагы ошол жерде ох, ух деп өкшүлөп качан эшикке чыгат элек, качан күн көрөт элек, качан чуркайт элек. Адам деген ушундай экен, эми жана эч нерсе жакпайт. Бирок Кудай бизге аң сезимди бекеринен берген эмес, аң сезимди дагы туура колдонуш керек деп ойлойм. Рахмат. Анан дагы дарыгерлерге, балким сизди көрүп жаткан болсо, кыргызстандык дарыгерлерге сиздин каалоо тилектериңиз бир эки сөз болсо айтып кетсеңиз. Ушундай. Эми чындап эле айтканда, мындай биздин саламаттык сактоо 30 жыл мындайча айтканда эч кандай подпитка болгон жок да, эч жактан жардам, балким эми кагаз эме аркылуу жардам болуп аткандыр. Бирок Кыргызстан качан өз күчү менен өз оорукана, өзү мектеп сала турган болгондо, ошондо гана кичине мындайча айтканда алдыга жылыш болот деп ойлойм. Биздин эми менин ошо кыргызстандык коллегаларым, бирге иштеген эмелерим, мындайча айтканда алар абдан оор абал. Эми аны мындай жөнөкөй элге түшүндүрүш да бир кыйыныраак да. Эми элестеткиле, жөнөкөй элде түшүнүш элестеткиле, ошо 5 гектар жер колуңарга кетмен берип атат. Бирок трактордай жерди айдашыңар керек, иштешиңер керек. Эми элестеткиле, 5 гектар жерди силер кетмен менен канча күндө чабасыңар? Жерде катты сугарылбайт. Ошо мениктен ошо мындай ошондой эле шприци жок, перчаткасы жок. Эме кылган ошо баягы ооруп келген адамдарды ушундай тейлеш керек. Как будто ошо бүт монитор, лабораториялар абдан жогорку деңгээлде ошо Европадагыдай кылып эме алган. Салыштырмалуу эле келгенде, Германияда реанимацияда бир күн жатыш 1200дөн 2200 еврого чейин. Бир түн. Эми мындай жөнөкөй общий профильный деген реанимациялар ошо 1200-1600га чейин экен. Анан жана узкоспециализированный кардиохирургия, нейрохирургияларда аларда 1800-2400га чейин. Бир түн. Бизде орто эсеп менен 1500-2000-ге чейин да, сомго чейин жакын болуш керек. Жок, эми элестеткиле, фомс боюнча канча, мен эме кыла албайм. Бул жерде деле ошо салыштырмалуу деле ошо 120 депутаттар билет. Ошол эле салык системасы. Биз фомско канчадан төлөшөлүк? 1200 сомдонбу ушундай. Ар бир Кыргызстандын тургуну иштеген эме айлыгынан 1200 сом. Бул сен 5000 сом таап атасың, 100 000 сом таап атасың, 5 миллион таап атасың да, ошо фомско ошо бир эле сумма. Бул жерде Германияда процент деген, мисалы, мен окуп жүргөндө, мындайча айтканда, практикант болуп жүргөндө, мен страховкага где-то 60 евро төлөдүм ай сайын студентке. Ошол эле страховка, ошол эле медициналык тейлөө. Бирок иштеп аткан киши, мисалы, врач, юрист дейли, мисалы, 10 000 евро алат. Калп айтпайм дегенде, бир жок дегенде 600-700 евро, 1000 еврого чейин өзүн чөнтөгүнөн. Анан жумуш берүүчү дагы 50% жумуш берүүчү да төлөйт. Ошондо бир 10 000 евро тапкан киши жок дегенде 1,5-2 000 еврого чейин чыгып кетет.
медицинский страховка. Мм. Ошол эле студент ошол эле эмеге 60 евро төлөйт. Өзүнүн чөнтөгүнөн мисалы. Эми Рахмат. ошо эми кандай чыгаша болсо ошондой киреше болот деп бекер айтып. Асхат байке рахмат жоопторуңузга. Үмүт кылабыз бул илдеттен биздин кыргыз мамлекетибиз тез арада оорураак кырдаалдан чыгып кетет деп сизге да ийгилик каалайм жумушуңузга. Чоң рахмат бүгүнкү маек курганыңызга. Мен дагы бир эме кылат элем ушу кыргыз элине ошо кичине боло берет деген нерсени токтотуп, аң сезимди мындайча айтканда өчүп калган аң сезим жандырып, болгон аң сезимин көз карашты тереңдетип, алдыга бир жарты кадам кыла турган болсок дагы ошо алдыга жылганга аракет кылганга. Эми мына азыр жаңы ушундай кырдаал учурда өзүнүн орустарда макалы бар, на перевале коней не меняют дейт. Ушундай курч эме болуп калган кезде биздин министрди алмаштырды. Эми макул кандай болбосун дагы, бирок жаңы министрге ушу күрөшү менен, коронавирустун күрөшү менен ийгилик каалайт элем. Ошо биздин санитардык врачтарды жана жөнөкөй дарыгерлердин айткан ой пикирин кыргыз эл аткарып эле койсун. Аткарып коюш үчүн көп иш кереги жок. Ошону аткарыш үчүн бирөөгө эч кандай акча төлөп кереги жок. Рахмат чоң. Саламатта калыңыз.